ömrüm uzamay hırtaya ilgip yedim men ömrüme gayra bir gelsem Ош мамлекеттик университетинин профессору Даңазалуу дастанчы ырчы жана акын Жолболду Алибаевдин Дана кыз китебинин бет ачары өттү. Иш-чарага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышып, анын адамдык сапаты жана чыгармачылыгы тууралуу сөз кылышты. Ошондой эле Ош шаарындагы Керметау муниципалдык аймактык башкармалыгындагы 15-чи көчөгө Жолболду Алибаевдин аты ыйгарылгандыгы белгиленди. 2025 жылдын 20 февралындагы Орозамын кечирүүчүлөр мондордун чечимин эске алып, Ош шаардык кеңеши токтом кылат. Ош шаарынын Керметау муниципалдык аймактык башкармалыгынын Артыле Кичи районунда жайгашкан 15-чи көчө Жолболду Алибаев атындагы көчө. Жолболду Алибаевдин саналаштары Дана кыз китеби кыргыздын ыр өнөрүндө өзгөчө орунга ээ экендигин белгилешти. Анда анын лирикалары, обондору, дастандары, арноо ырлары жана автордун өз обондору топтолгон. Кечеде анын кесиптештери жана замандаштары обондоо ырларды аткарышты. Men buradan kıyaldanışlarım da şu Jolboldu Alibаев менен şu tanışar bekem, şunca sahnada çıkıp bile uşak kişi менен tanışsam, uşak kişi менен sahnada büdüsü degen uşunda kıyaldanım var çünkü. Adam Kuday buyurup şu Allah Taala buyurup şu bir günü Kıbrıs'ta konser koyup kaldık bizim filarmoniya. Şu yerde birinci yolu şu Jolboldu Alibаев менен tanışkanda. Дагы мындай айта берсек абдан көп жакшы сапаттарга ээ, адамгерчиликтүү, анан бизде шакирлерим деп өз кызындай көрүп, ар дайым кызым деп кабыл алат. Агайыбызга ар дайым ыраазыбыз, терең ыраазычылыгымды айтам. Иш-чарага Манас жана Чыңгыз Айтматов улуттук академиясынын президенти Азиз Биймырза уулу, Кыргыз улуттук Манас театрынын директору Нурбек Талантбеков, Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук курамы жана башка көрүнүктүү ишмерлер катышты. Жолболду Алибаевге урмат сый тартуулашты. Жолболду Алибаев чыгармачылыгына салым кошкон инсандарга жана китепти чыгарууга колдоо көрсөткөндөргө ыраазычылык билдирди. Мен дагы ошо эл катары адам болгондон кийин турмушумда ар кандай ошко иштер болгон. Мына ошого карабастан, мүмкүрөп калбастан, мен өмүр бою чыгармачылык менен келатам да. 30 жашка чейин, акыл киргенге чейин ойнойт экенсиң. Баягы кыргызда жакшы сөз бар го, жаштык мастык деп. Бирок мен 30 жаштан бери мына ушул күнгө чейин эң негизинен ушу чыгармачылык боюнча иштеп келатам да. Men Kırgız elimi razımım, şu benim çıkarmalarımda bağlap, beni şu koltup kelatışkan. Дана кыз китеби улуттук Манас театры жана Чыңгыз Айтматов атындагы Тил жана Адабият институту тарабынан чыгарылган. Китептин өзгөчөлүгү текст менен кошо QR код аркылуу автордун обондорун угуу мүмкүнчүлүгүндө. Жалпы көлөмү 461 беттен турат.